келесиңер силердин шансыңар жана мүмкүнчүлүгүңөр. Арнольд Шварценеггер айткандай, мен өзүмдүн күрөшүмө абдан терең ишенем. 16 глава. Өзүңдү айыктыр. Биздин ой жүгүртүүбүз ден соолугубуздун чың болушуна же бузулушуна таасир бере алабы? Адамдын сознаниясындагы болуп аткан нерселер ал адамдын айыгып кетүүсүнүн каалаганынын ачкычы, дейт доктор Карл Симонтон. Доктор Симонтон СШда Калифорниядагы ракты айыктыруу боюнча борбордун директору жана дүйнөлүк белгилүү врач. Ал визуализация методун колдонуу менен айыгып кеткен пациенттер жөнүндө энтузиазм менен айтып берет. Адамдар эми гана түшүнүп башташты. Адамдын сознаниясы менен физикалык оболочкасы бири-бирине тыгыз байланышып турганын. Биз билип калдык, орну кайра артка кайрыса болорун. Негативдик окуялар келе турган жолду, башкача айтканда, рак пайда боло турган жолдорду адамга жакшы окуялар келе тургандай кылып колдонуп алса болот. Жана адамга чың ден соолукту кайрып алса болот. Түп тамырынан бери өзгөртүп, адамдар өзүн айыктырып алса болот. Доктор Симонтон жана анын коллегалары сүйлөшүп жана философия кылып эле коюшпайт. Алардын эмгеги ракка каршы дары издегенге караганда алардын клиникалык ийгиликтери алда канча жогору турат. Ал өлкөнү кыдырып, өзүнүн методун башка врачтарга дагы үйрөтүп атат. Акыркы 20 жылдын ичинде мен өзүмдүн ойдун күчү боюнча семинарларымда 100 миңдеген адамды окуттум жана көп таңкаларлык жыйынтыктарды көрдүм. Менин угуучуларым мультимиллионерлерге айланышты жана көптөгөн спорттук мелдештерде жеңүүчү болушту. Бул өтө сонун жетишкендик. Бирок мага жүздөгөн адамдардын менин методумду колдонуп, ооруларынан айыгып кеткендери көбүрөөк кубандырат. Мартин Брофманды сиздер менен тааныштыргым келет. Ал өзүнүн окуясын өзү айтып берсин. Мен 34-кө чыкканда больницага жатып калдым. Врачтар менде жүлүнүмдө шишик бар экенин айтышты. Шишик злокачественный болчу. И менде үмүт жок эле. Мага 2 айдан 2 жылга чейин жашайсың деп айтышты. Бир нече жумалардан кийин мен абдан жаман болуп, өзүмө жардам берейин деп чечтим. Күнүгө 2 жолу 15 минутадан медитация кылып баштадым. Башымдагы элестөөмдүн экранында өзүмдүн денемди жана шишиктерди тарттым. Медитация кылган ар бир сеанста шишиктин кичирейип баратканын элестетип жүрдүм. Бул болгону менин сознаниямда гана болуп атты. Мен эмне кааласам ошонун баарын элестете алчумун. Менин иммундук системамдын таасири менен раковый клеткалар жоголуп аткандай элестетчүмүн ваннага барган сайын. Менин ички үнүм мага жакшы деле болгон жок деп шыбырып атты. Бирок мен жакшы болуп баратам деп настаивать этип көндүрүп турдум медитация кылган сайын. Күндөн күнгө мен жакшы болуп баратам деп кайталап турдум. Өзүм ошол сөзгө ишенмейинче. Медитациядан башка жакшы болуп бараткан сезимди бекемдеш үчүн башка жолдорду дагы колдонууну чечтим. Денемде кызыктай сезимдер, оорулар пайда болгондо, мен шишик жоңоюп баратат, менин өлө турган күнүм жакындап калды деп коркпой, энергия шишикке таасир берип, шишик кичирейип баратат жана менин акыбалым оңолуп баратат деп өзүмө айта бердим. Эми мен мурдагы коркуп жүргөн сезимдерди кубаныч менен күтүп калдым. Ал акыбалым оңолуп баратат деп бардык мүмкүнчүлүктөрдү өзүмө күндө дайыма эскерте бердим. Жеп аткан тамагым менен кошо энергия кирип, менин ден соолугумду чыңдап атат деп өзүмдү внушать этип жүрдүм. Мени жакшы көргөн адамдарды эстедим. Жакшы көрүү дагы күч экенин, ал дагы менин ден соолугумдун чыңдалышына жардам берет деп айта бердим өзүмө. Бул методдун иштебесине менде түшүнүк жок эле. Мен аны текшерип көрөйүн дедим. Күнүгө мен өзүмдү внушать эткендей, менин кыймыл аракетим, энергиям күчтүү болуп баратты. Сознанияма башка программа киргизгенден 2 ай өттү. Мен врачтын обследованиясына өтүшүм керек эле. Доктор таң калып калды. Шишиктин орду дагы калбаптыр. Ал ага ишене алган жок.
Анын реакциясы точно мени элестеткендей эле болду. Мен үйгө келгиче күлүп келдим. Бул жаңылыкты айылыма айтыш үчүн шашып келдим. Бул жалгыз эле окуя эмес. Ушундай методду колдонуп жакшы болуп кеткен толтура мисалдар бар. Мен ушул окуяны студенттер группасына айтып берсем, бир аял туруп өзүнүн окуясын айтып берди. Мен кичине кезимде эле мен өзүмө простуда жуктурбаган адаммын деп өзүмө айта берчүмүн. Мен дайыма айтчумун. Анан эмне болду? Мен эч убакта простуда болуп ооруган эмесмин. Ал сөзүн аяктагандан кийин жакшы кийинген, жашы 50-гө чыгып калган адам туруп, бул кызыктуу экен. А мен дайыма өзүмө айтар элем. Мага бир жылда 1-2 простуда жетиштүү болот деп. Мен дайыма ошентип айтчумун. Билесиңерби эмне болчу? Чын эле жылына 1 же 2 жолу простуда болуп турчумун. Биз баарыбыз күлдүк, бирок чоң сабак алдык. 1981-жылы Америкалык президент Рональд Рейган жалданма киши өлтүргүчтөн ок жейт. Өпкөгө келип тиет ок. Бул олуттуу жаракат эле. 70 жашка чыгып калган киши үчүн. Рейган больницада жатканда журналист андан интервью алат. Рейган: "Мен үчүн кабатырланбагыла. Мен бат эле айыгып кете турган адаммын" деген. Ал айыгып кетишине ишеними күчтүү болгон. Чындыгында эле ошондой болду. Ал бат эле жумушуна кайтып келди бир күн өтпөй эле. Эми мен сизден сурайын. Сиз эмнеге ишенесиз? Элдин баары грипп болуп атышат, мага дагы жугуп калат деп ойлогон адамдардын катарына кошуласызбы? Качан мага жугат, качан ооруп калам деп күтөсүзбү? Же мен эч убакта оорубайм дейсизби? Эмнени ойлонуп, эмнеден кабатырлансак, ошол сөзсүз аткарылат. Зыянсыз дарылардын эффективдүүлүгүн көргөзгөн экспериментте биз эмнеге ишенсек ошол болору далилденген. Джером Франк жасаган ошол экспериментте пациенттерге ооруну басуучу дары, зыянсыз бирок эффективдүүлүгү жок плацебо жана чоң дозадагы морфий беришкен. Пациенттерге пайдасы жок плацебо берип туруп, бул морфий деп ишендиришкен. Оорулары чын эле басылып калган 3-төн 2 бөлүгү пациенттердин. Пациенттерге морфий берип туруп, бул жөн гана слабый обезболивающий деп ишендиришкенде, пациенттердин жарымдан көбү оорусу дагы эле калды деп айтышкан. Пациенттерге зыянсыз дарыларды берип туруп, мурдагылар ушуларды ичкенде баштары оорушкан деп айтып коюшкан. Анан пациенттердин 3-төн 4 бөлүгүнүн башы ооруп баштаганын айтышкан. Чындыгында кандай болгондо дагы пациенттер эмнеге ишенсе ошол маанилүү болгон. Медицинада муну официалдуу түрдө эффект плацебо деп айтат. Бул экспериментти дагы улантышып, өтө кызыктуу жыйынтыктарды алышкан. Эксперимент жөнүндө докторлор да билишкен эмес. Докторлорду дагы алдап коюшкан. Жыйынтык ушунчалык таң калыштуу болгон. Докторлор плацебону морфий деп беришкенде, пациентке андан да күчтүү таасир берген. Анан экспериментти өзгөртүшөт. Докторлор морфийди плацебо экен деп ойлоп, пациенттерге бергенде эффект азайган. Доктор эмнеге ишенсе, жыйынтыкка таасир берет экен. Пациенттер өзүнө ишенгендей эле. Бирок бул мүмкүнбү? Кантип доктордун ою пациенттин оюна таасир бере алат? Пациент ошол убакта эмнени ойлонот? А балким доктор ички туюму менен пациентке жеткире алат дарынын таасирин. Эгер ошондой болсо, жакын адамыңыз ооруп калса, ушуну эстен чыгарбаңыз. Биздин мамилебиз бизди жана биздин айлана чөйрөбүздү дагы айыктыра алат. Организм өзүн өзү айыктыруучу механизм. Биздин дене баарына көз салып карап турган укмуштуудай өзү калыбына келүүчү механизм. Бир жериңизди кесип алар менен ак кандын шариктери кесип алган жака барып, алар инфекция менен күрөшөт. Тромбоциттер канды токтотуп, кесип алган жерди жаба калат. Мунун баары автоматтык түрдө болот. Сиздин катышууңуз жок эле. Сиздин организм өзүн кантип айыктырып алганды жакшы билет. Тамак жеп атканда организм тамактан пайдалуу заттарды бөлүп алып, аны энергияга айландырып, организмдин башка бөлүктөрүнө бөлүштүрөт. Ашыкчасынын баары шлак түрүндө сыртка чыгарылат. Мунун баары автоматтык түрдө болот. Сизге ал жөнүндө ойлонууну, ал процессти башкаруунун кереги жок. Колуңузду сындырып алсаңыз, сиз врачка барасыз, ал сизди айыктырат, туурабы?
Жок. Бир дагы врач адамдын сынып калган колун айыктыра алган эмес. Доктор сөөктөрдү бириктирип таңып берет, туура өсүп чыксын деп. Сиздин организм гана сыныкты айыктыра алат. Өзүңүзгө көбүрөөк эскертип туруңуз. Организм табигый жол менен эле айыктырып оңдоп турат. Башыңызга темирдей бекем ден соолугум бар деген ойду бекемдеп киргизип алыңыз. Ошентип сиз чын эле темирдей ден соолукта болосуз. Салтанаттуу түрдө айтыңыз. Менин организм бул айыктыруучу механизм. Ден соолук үчүн 2 минуттук тоник. Ден соолугуңуз жана күчүңүз жөнүндө ой жүгүртүү менен бир канча убакыт өткөрүңүз. Ал ойлорду кан жүгүртүү системасына, ткандарга, клеткаларга жибериңиз. Энергия бүт денеңизге тарап аткандай элестетиңиз. Ден соолукка тоник берүүчү бул көнүгүүгө болгону 2 минутаңыз гана сарпталат. Сиздин мамилеңиз эң маанилүү. Өзүндө оору бар экенин биринчи жолу билгенде адамда паника реакциясы болот. Акыл эс коркуу сезими менен парализация этилип калат. Канчалык оору олуттуу болсо, коркуу сезими ошончолук күчтүү болот. Биз ооруну процесс катары кабыл албай, чоочун объект катары же кандайдыр бир нерсе катары кабыл алабыз. Бул биздин проблемабыз. Мурунку хирург, азыркы психиатр Уэллес Элленброк мынтип айткан. Оорулардын атын атаганда врачтар зат атоошду колдонушат. Эпилепсия, көр, рак, опухоль. Ошондуктан алар үчүн алар заттар. Эгерде ушулардын ичинен бир зат алсак жана этиштик жөндөм кылсак мындай болот. Миссис Джонс, сиздин балаңызда коровый сып чыкты. Же Миссис Бейкер, сизде кереги жок клеткалар өсүп атат десе болот. Опухоль дегендин ордуна. Бул врач менен пациентте ооруга жаңы концепция ачат. Оору бул башталып жана бүтүп калуучу эле процесс экени. Албетте, доктор Элленброктун ооруга болгон мамилеси туура. Стэнфорд университетинин доктору Кеннет Пеллитер белгилейт. Организм чыныгы коркунуч менен алдын ала сезүүнүн айырмасын билбейт. Биздин толкундоолорубуз жана негативдик күтүүлөрүбүз чын эле ооруну пайда кылат. Организм сезет бизге коркунуч келе жатканын, даже ал ойдон чыгарылган болсо дагы. Башкача айтканда, оорудан корккон адамдарда ооруп калуу шансы чоң болот. Анткени организм коркуу сезиминен катуу таасир алат. Бул феномен көп убакытка чейин изилденген боюнда кылуу сферасында. Мисалы, Бостондогу экспериментте 60% боюнан түшүп калгандан корккон аялдарда болгон. Алар буга чейин бойлорунан түшүп калган жана анын кайталоосунан алар коркушкан. Ошондон кийин доклад жасалган. Аялдын боюнан түшкөндөн кийин организм кайгырган сезимден айрылмайынча бойго бүтүрүүнү күтө туруш керек деген. Дагы көп үй-бүлөлөр жөнүндө укканбыз. Балалуу болбой жүрүшүп көп жылдар бою аракет кылса да, анан бала багып алгандан кийин бир ай өтпөй эле аялдын боюна бүткөнү жөнүндө. Эмне үчүн мындай болду? Себеби аялда баласыз болуп жүрүү деген кайгылуу сезим жок болуп калган. Күлкү жана кубаныч айыктыра алат. Кайгыга батып, депрессияда жүргөн адамдар бактылуу, көңүлдүү адамдарга караганда ооруну бат жуктуруп алышат. Изилдөөлөр көргөздү. Кабатырланып жүргөн психикалык абал, сараңдык, кабатырлануу, толкундануу жана коркуу иммундук системабыздын иштешин начарлатат экен. Алдыңкы өнүккөн ооруканаларда юмор бөлмөсү уюштурулган. Ал бөлмөнү адамга кубаныч тартуулай турган көңүлдүү картиналар, жазуулар, видеолор, мультфильмдер жана кинокартинкалар менен жабдышкан. Акыркы медициналык изилдөөлөр көргөздү. Күлүп жүргөн адамдын мээсинен 2 маанилүү гормон бөлүнүп турат экен. Энкефалин жана эндорфин деген. Алар ооруну басаңдатканга, депрессия менен кабатырланганды жеңгенге жардам берет. Онтарио штатындагы Гамильтон шаарынын терапевти Рильм Роутлиф айтат. Профессионалдык адабиятта жана оозеки чыгармачылыкта күлкү менен юмордун жардамы менен оорусунан айыгып кеткен жана аз да болсо оорусун жеңилдеткен оорулар көп кездешет. Азыркы күндө бул ачылышты салттуу медицинаны гана колдонгондор дагы колдонуп калышты. Ар бир адам индивидуалдуу.
Карл Меннинг фондунун доктору Патрисия Норрис пациенттерге акылдын күчү менен ооруга каршы күрөшүүнү үйрөтөт. Ал 9 жашар баланын «Звездные войны» киносун визуализация кылып жүрүп, злокачественный опухолунан айыгып кеткен жөнүндө историясын айтып берди. Гарри Поттер оорунун акыркы стадиясында эле, анын жашоосунун бүтөрүнө 6 айдай эле убакыт калган. Анда өтө коркунучтуу злокачественный опухоль бар эле. Облучение менен дарылоо эч кандай жыйынтык бербеди. Оорунун жайгашкан орду хирургиялык жол менен айыктырганга мүмкүндүк бербейт эле. Бала жыгылып калганда өз алдынча тура да алчу эмес. Ал өзүнүн иммундук системасын өтө күчтүү жана чоң кылып элестетчү. Бул визуализация «Звездные войны» фильминен алынган эле. Ал өзүнүн мээсин күндүн системасы катары көрчү, а опухольду жаман терс карман баскынчы катары элестетчү. Өзүн болсо космостогу солдаттардын отрядынын капитаны катары элестетчү. Алар опухоль менен салгылашып, аны жеңип салгандай элестетчү. Гаррет ушундай 20 минуттук сеансты ар бир түндө жасачу. Башында анын акыбалы начарлап, андан кийин оңоло баштады. 5 айдан кийин томограмма кылса, мээдеги опухоль толугу менен жок болуп кеткенин көргөзгөн. Радиация менен дарылоо болбойт деген заключение келгенден кийин дарылоо үчүн визуализация методун гана колдонуп көрүү калган эле. Ар бир адам индивидуалдуу. Гарри Поттер колдонгон техника башка киши үчүн иштебей калышы мүмкүн. Кээде жумшак метод керек болот. Лос-Анджелестеги ооруну басуучу бөлүмүнүн директору доктор Дэвид Бреслер пациенттерге жардам берүүчү методиканы сүрөттөйт. Бир жигиттин өтө коркунучтуу оорусу бар эле. Биз колубуздан келгендин баарын жасап көрдүк. Акыр аягында психотерапияны колдонуп көрөлү деп чечтик. Ал жигитти креслого ыңгайлуу болуп отурганын суранып, доктор Бреслер андан анын оорусу жөнүндө мүмкүн болушунча так сүрөттөп берүүсүн өтүндү. Пациент чоң коркунучтуу итти көрүп атканын, ал ит анын омурткасын катуу тиштеп жабышып атканын айтып берет. Андан кийин ал жигитти ошол ит менен достошуп сүйлөш деп сунуш кылат доктор. Пациент аны жасагандан кийин оору басаңдап баратканын айтат. Көп эле кишилер сыяктуу ал дагы оору менен күрөшпөй калгандан кийин гана ден соолугу чыңалып баштаган. Атлет Кевин О'Нил акылынын күчүн пайдаланып, өзүнүн карьерасын сактап калган. Велосипедден кулап түшүп ал олутту травмалат. Анын бир колу талкаланып, өзүнө болгон ишенимдүүлүгү жоголот. Бул окуя триатлон боюнча мелдешке 1 жума калганда болгон. Спортсмен өзү элестетет. Кантип ал өзүнүн денесине кирип, сөөктөрүн бир-бирден түздөп оңдоп жатканы жөнүндө. Ушундай визуализациянын жыйынтыгында сөөктөр алар белгиленген убакытка караганда 2 эсе тез убакта калыбына келип жабышкан. Жана ал мелдешке катыша алган. Мындай окуяларды чексиз айта берсек болот. Ванкувердеги доктор Пол Рендин сөзү менен талкууну жыйынтыктайлы. Акыл эс бул биз колдоно элек ресурс. Аны биз толугу менен изилдеп чыга элекпиз. Так ошону биз жакшылап изилдешибиз керек. Эң чоң специалист Нобель сыйлыгынын лауреаты Джошуа Ледерберг бул изилдөөнүн областын азыркы медицинанын эң маанилүү кадамы деп атаган. Биздин ден соолугубуз биздин өзүбүздүн колубузда. Ден соолукту сактоо жана дарылоодо биз өзүбүз маанилүү ролду ойнойбуз. Ооруп калганда ооруга жол ачып берип жөн эле жата берген болбойт. Өзүңдүн айыгып кетишиңе өзүң жоопкерчиликти алышың керек. Доктор Альберт Швейцер айткандай, чыныгы доктор ал биздин ичибизде. 17 глава.